Кутман күнүңүздөр менен биздин сүйүктүү досторубуз баарыңыздарга ысык салам. Кантсе дагы азыр ысык деген сөз жагымды, ысык чай болобу, ысык батарея болобу, ысык жылуу үй болобу, ысык салам болобу, негизи эле ысык деген сөз жагымды. Анткени кыштын кыран чилдесинде, чилде учурунда жашап аткан маалыбыз. Баарыңыздарга ысык, жагымдуу салам айтам. Жана мен Аку. Бүгүнчө дагы мен жалгызмын. Анан ойлоп атам, алдыда күндөрдө буюрса кесиптешим Мирел дагы келип кошулуп, сиздерге чогуу жагымдуу маанай тартуулайбыз деп. 10 гана убакыттык, 10 гана мүнөттүк убактыңызды бөлүп биздин подкастты угуп койгонду унутпаңыз. Анткени бул бүгүнкү күнгө сиздин жан дүйнөңүзгө азык болсун. Эске салсам, биз негизи бул аялдар тарыхта өзгөчө ордунду ээлеген аялдар жөнүндө сөз кылып атканбыз. Анан мен мурунку подкастта Сара жөнүндө сөз кылдым элем. 89 жаштагы аял төрөйбү деп. Чындыгында негизи жашооңузда эң эле жашы өтүп калган адамдардын ичинен кош бойлуу аял канча жашта болчу? Мен 56 жаштагы эжекени көргөм. Кош бойлуу. Анан аябай таң калгам. 56 жаштасызбы? Анан төрөгөн атасызбы деп. Ошондо 4-чү баласын күтүп аткан эжеке эле да. Анан 56дасызбы деп аябай таң калгам. Анан 56 жашта мен эң эле бул кеч бала күткөн курак ушул болду. Сиздечи? Ылдый жакка жазып койсоңуз болот. Мүмкүн апаларыңыз, энелериңиз, чоң энелериңизден, тааныштарыңыздан, айылдаштардан улам билесиз, мынча жашында төрөгөн деп. Биз болсо, достор, ушул бүгүн Сара менен Ыбрайымдын ортосундагы мамиле бул эң жакшы мамиле болчу. Анан алар балалуу боло алышпай аткан. 89 жашка жетсе дагы алар балалуу боло албай атышкан деген сөздү кайрадан баса белгилегим келет. Алардын жашоосу өтө берди, балалуу болушпайт. Анан шекемге жакын калганда Кудай Ыбрайымга кайрадан көрүнүп мындай деди: "Бул жерде мен сенин укум-тукумуңа берем" деди. Элестетиңиз, Ыбрайымдын баласы да жок, жада калса баласы жок. Анан Кудай айтып атат: "Укум-тукумуңа берем" деп. Ошондо кандай ишеним керек болчу, ошону ишенүү менен кабыл алганга. Жубайлар белгиленген жетке жеткенде алар жеңилдене үшкүрүштү. Ыбрайым Кудайга ыраазычылык билдириши үчүн курмандык чалынуучу жай курду. Кыязы алардын балалуу болобуз деген үмүтү дагы деле өчөлөк болсо керек, жашоо өтүп калса да. Кийинчерээк Бейтелге келгенде ал кайрадан курмандык чалды. Кудайга табынуу бул жубайлардын жашоосундагы эң башкы нерсе эле. Анан ошентип бейбир калыптагы бейпил турмушту өткөрө беришти. Албетте Саранын жашоосунда кубанычтуу дагы көз ирмемдер, кыйын учурлар да болгон, оор учурлар да болгон, бирок ошентсе дагы ал жашоосун ушундай бир ыраазычылык менен эстесе керек. Түштүктөгү Негеп өрөөнү кургакчыл жана ээн. Бул суусу жок, тоолуу жер. Алар ошол жерде жашап жатканда ачарчылык болду. Бирок Ыбрайым Бейтелге же Шекемге кайтып келген жок, түштүктөгү Мисирди көздөй жөнөдү. Кудайдан кеңеш суроо, курмандык чалынуучу жайда аны менен сүйлөшүп алуу анын оюна келген жок. Ал Кудайдын жетегисиз кетип бараткандыктан кыйынчылыкка туш болгондо коркунчугар, "Кел, сени менин карындашым деп коелу" деп күйөөсү аялына айтып атат. Далай жылдар бою Кудайга үмүттөнүп жашап келген Ыбрайым кокусунан эле өз жаны үчүн корко баштады. Ал калп айтып, Сараны менин карындашым деп койду. Ошол маалда ойлойсуң, анын ишенимдүүлүгү, сүйүүсү кайда кетти депчи. Сапарга чыкканда алар дал ушундай кылууну сүйлөшүп алышкан үчүн. Алар бул калп эмес деген ой менен өз абийирлерин сооротмуш болду. Анткени Сара менен Ыбрайымдын атасы бир, энелери башка, Чынын карап отурсаң, мындай карасаң, чын эле карындашы. Экөөнүн аталаш тууган экени чын, бирок чындыгында бул Сарадан баш тартуу эле. Анткени ал учурда Сара Ыбрайымдын аялы болчу. Картайып калгандыгы, күндүн мээ кайнаткан ысыгында узак убакыт бою жөө жүргөндүгү, өзүн караганга мүмкүнчүлүк болбондугу Саранын сулуулугуна эч кандай таасир тийгизбеген өңдөнөт. Ал Алида болсо сулуу аял деп эсептелген. Ыбрайым күткөн нерсе болду. Сарага башкалардын көзү түшүп, фараондун үйүнө алып келишти. Ыбрайымдын өзүмчүлдүгү аялынын тазалыгына коркунуч туудуруу менен чектелбестен жеңил ойлуулук кылды. Атүгүл убадаланган баланы тууп келге салды. Бирок Сара үмүттөнгөн Кудай ага арачы болду. Фараон Саранын Ыбрайымдын аялы экенин билип, аларды кое берди. Кандай гана кыйын, жолдошуң эле бул менин карындашым деп коюп атканынчы. Бирөө менен тааныштырганда да элестетиш кыйын.
анда бизде скандал чыкмак болуш керек. Албетте бул анын күйөөсүнө болгон ишеничине терс таасирин тийгизбей койгон жок. Сара ага мурункудай ишене албай калды. Бетелге кайтып келип, акыркы жолу курбандык жалышканда Гербер менен чогуу мисирлик жаш күң Ажар дагы келди. Бир тууганынын уулу Лотко кылган мамилесинде Ыбрайым өзүнүн Кудайдын адамы экенин дагы бир ирет далилдеди. Лот үй бүлөсүн алып, андан бөлүнүп кетти. Анын туугандары менен болгон эң акыркы байланыш үзүлдү. Ошентип алар чатырларын эки башка жакка тигип, Хеброндон бөлүнүп кетүүнү чечишти. Жылдар өтө берди. Убакыт баарыбыз билебиз, убакыт кандай тез өтөт. Бирок убада орундалган жок. Алар Ыбрайым өзүнүн чөрөсүндөгү кадырлуу адам Элиезер жөнүндө ойлоду. Бирок бул Кудайдын планында жок нерсе эле. Ошондо Теңир ага сенин мураскоруң өзүңдөн чыккан балаң болот деп жооп берди. Кудайдын мураскор бере тургандагы жөнүндөгү убадасы өзгөргөн жок, ал тургай келишим менен бекитилди. Бирок убакыт өтө берди. Анан бардык ишенгендердин атасы жубайы менен муну үйрөнүп, бардык оор шарттарга карабастан ишенимде бекем турушу керек эле. Анткени алардын жашы өтө берди, а бирок балалуу болушкан жок. Мындай болгондо эмне болду? Сара өзүнүн жашы өтүп жатканын ойлоду. Анан Ыбрайымга баягы мисирлик күң Ажар бар эмес беле? Ажар кошо келбеди эле мисирлик жаш күң. Ошону алып берүүнү чечти аялдыкка. Ал ошол учурдагы каада салттарга ылайык иш жасады. Анткени анда мындай жагдайлар өтө көп болчу да. Ошонун мыйзамынын тарабынан жол берилгендиктен Сара күйөөсүнө бала убада кылды. Бирок Саранын бул кылганы туура эмес болду. Ал өзүнүн курман кылууга кайыл болду. Ыбрайымга убада кылынган улуу уул сөзсүз түрдө менден төрөлөрүн Кудай айткан жок деп дагы актанып чыкты. Бирок ал кандай гана актанбасын, кылган иши туура эмес бойдон калды. Анан эмне болду? Анан албетте ал баягы Ажарды алды. Өзүнүн күңүн Ажарды алды. Натыйжа оор болду, Ишенбестик менен чыдамсыздыктын натыйжасынан алар Ажар бала төрөй электе эле көрүп баштады. Ысмайыл төрөлө электе эле Ыбрайымдын үй бүлөсүндө чыр-чатактар башталды. Ажар өзүнүн күң экенин унутуп, текеберденди. Сара болсо бул кара ниет планды ишке ашыруу демилгеси өзүнө таандык экенин унутуп койду. Кудайдан алыстоо анын өзүнүн ким экенин билүүгө жана тобо кылууга алып келген жок. Тескерисинче ал күнөөнү күйөөсүнө жаба салды. Кемсилтилген Сара Ажарды кысымга ала баштады. Ал аны катуу кысымга алгандыктан Кудай кийлигишпесе Ажар бакыш өлүп калмак. Сара өз жашоосунан улам Кудайга болгон ишенимин жоготкондо, кыйроого дуушар болорун адам алдын ала көрө албай каларына көзү жетти. Анан эмне кылды? Библияда Кудай Ыбрайымга кайрадан сүйлөгөнгө чейин арадан 13 жыл өтүп кеткендиги айтылат. 13 жыл эмне деген убакыт? Ыбрайым күтүүсүздөн келип калган конокторду жан дили менен сыйлап жатты да. Коноктор келди. Сара тамак аш билин деп жатты. Бирок конокторун Ыбрайым тейледи. Анткени чыгыштын салты боюнча бул эркектердин иши. Коноктордун бири аялың Сара кайда деп сураганда, Сара алардын сөзүнө кулак түрүп калды. Эрксизден эле ал чатырдын оозуна жакын келди. Булар кимдер? Алар Саранын атын кайдан билет? Алар Сара жөнүндө эмне билет? Деген суроолор толуп кетсе керек, Ыбрайымдын ушул жерде чатырда деген жообуна удай эле, мен келерки жылы ушул эле убакта сеникинде болом, ошондо аялың Сара уулду болот деген сөздөрдү укту. Кызык. Элестетиңиз, 89 чыкты, ортодон күң да алып берди. Бирок Кудай дагы бир жолу сенин аялың Сара төрөйт, мен сага уул берем деп атат, Биз көбүнчө жашообузда ишенбестиктен, шектенүүлөрдөн улам көп кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Бул мүмкүн бизге дагы да далилдейт, бизге ишеним керек экенинен. Достор, сиздер менен коштошом жана саатыбыздын аягында бардык досторубузду Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жакка катталып, биз менен чогуу болуңуздар. Анан ылдый жакка комментарий жазып, оюңузду калтырганды дагы унутпаңыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кайрадан кийинки подкастта амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.